Bismillahirrahmanirrahim. Apamız orup жатқан, Allah Taala'dan şifa sorap dua veriniz, beresiz. Allah razı olsun. Allah Taala'm apаңызға şifa versin. Толық туруктуу, olsa tez sakayıp ketsin. İstegende maşallah. Bir balдар da uşuna dua soraştı ele. Jubaylar elhamdülillah şu koş boylu eken esen aman töröp alışsın. Bardıq orularga Allah Taala'm şifa versin. Bardıq koş boylularga Allah subhanahu wa ta'ala öz jardam verip, özüne dağı, enelerge dağı, naristelerge dağı Allah Taala'm densoluk versin ve rahmet. Assalamu aleykum, qanday İslamlar, yaxşı. Ayalı ölse, eri juup kepildese bolobu. Ölse nike üzlöt dep aytышат go. Ayalı ölse, güyösün oşol ayalın juğanga уруксат эмес тугандар. Себеп нике бузулду өлөр заман жоочун эле эркек катары болуп калат дагы, кирип жууганга болбойт. Өзү эрежени түшүнүп алабыз. Аялды аял жууш керек, эркекти эркек жууш керек. Ayaldарды ayal, erkekti erkek. Üçün inşallah жақсы деме алды. Егер мисал азымын ал демени ери жууп кепиндесе болобу деп, жок. Буга иншалла болбойт тугандар. Мели кээ-бирлер айтып калат мынакей. Фатима эне өзү өткөндө Хазирет Али разияллаху анху деп жууса болот деген далил алып келип калышат да, тугандар. Ал Али разынын өзгөчөлүгү ал. Ал өзгөчөлүгү бардык немеге эмес, атак тыюу нерселер бизе толтура. Далилдергечи. Ошон иншалла бул болбойт. Аялдар өлдү, аялга аялдар кирип өзү жуйт, эркектер өлсө эркек алат. Bir жерден уккандай болдум эле, садака бергенден көрө бирөөгө карызга акча бергенде соогу көбүрөөк болот деп. Ошол үчүнбү? Албетте, садаканын дагы өзүнүн чоң соогу бар. Эгерде ал сизден карыз сурап келген болсо, карыз берсеңиз соогу көп. Себеп дегенде садака бул мындай да. Кайра кайтарылбайт да. Садака кайра кайтарылат. Бирөө садака сурап келсе, күн сайын канча карыз берсеңиз, то есть карыз сурап келсе, карыз берсеңиз, ошол карыз мөөнөттөн кийин узартып бер дейт да. Узартып берип койсоңуз, күн сайын ошончо садаканын соогун алып турасыз да. Бул бар нерсе. Акпаган суу көл болсо, ошол көлгө жуунса, даарат алса, жуунуп чыкса, намаз окуганга болобу? Кандай болот устаз? Бизде мындай деп коет. 10-10 метр бар го, ошондой бир көл чөктө, макулбу? Суу туруп калган болсо, акпайт. Ошол жерден даарат алса болот. Даарат алса болот. Кээ бир жерлерде буну алымдар эми бул акпаган сууну ар кандай өлчөп берген да. Мына жерден бир урсаң, тияка ба толкуну жетеби, жетпейби деп. Тияктан анча-мынча бойлор супу ичип неме кылып койгон үчүн, тереңдиги алдына мындай чапсаң, астына мындай кумпумуз жогору чыкпаган деп. Аккан суу боюнча вообще талаш жок. Акпаган эми баягы чоң көлдөр боло турган болсо, мисалы азыркында ала проблема жок, жөн эле дарат алат. Бирок суунун өзүнүн сыпаттары кетип калбаш керек да. Ал кандай? Кээде суучу карасаңыз өңү өзгөрүп кеткен да, ал болбойт уже. Же болсо даамы өзгөрүп кеткен, же болсо жыты өзгөрүп кеткен. Жыты өзгөрүп кетет. Кээде өңү жакшы эле көрүнөт. Уже жыттасаңыз жыт чыгып калган да. Кээде өңү деле жыты деле нормальный, бирок даамдасаңыз кичине уже не то да. Андайларга уже этиятташ керек болот. А так мындай ала турган болсо нормальный эле. Динде маркум коюлганда эртеси күнү таң атпай кабырына барып Куран окуш керек деген барбы? Жок, Куран окуш керек деген жок. Эми барып Куран окусаңыз боло берет. Бул мындай кээ бир жерлерде адат катары кылып алган. Маркум өлгөндө барып эртең менен намаз окуп, анан кийин барып Куран окуп келишет, карап туруп кайра барып. Бир жакшы бир адаттардан, бирок милдеттүү эмес бул. Устаз, бул менин сизге болгон сагыныч катым. Ар дайым сабактарыңызга барып турчу элем. Бирок шартка байланыштуу Москвада такси айдап жүрөм. Алла разы болсун сизден. Суром, такси айдап жүрүп, асыр шам намаздарым көп каза болуп жатат. Каза намаздарды атайын жазып коем, жума күнү эртерээк мечитке барып, анан окуп коем. Ушул кылганым туура элеби? Же кандай кылып окусам болот? Буга аракет кылыңыз, асыр менен шамды каза кылбаганга мүмкүнчүлүк болушунча. Асырдын убактысы кенен эле, шамдыкы деле алхамдулилlah тез эле бүтүп калбайт.
макру баратса да куптанга чейин окуп калганга аракет кылың, хотя бы фарызын окуп калганга аракет кылың. Таптакыр болбой эле машинанын ичинде калып кетип эле каза болуп калса, анда жума күнгө күтпөңүз, үйгө барганда окуп сала бериңиз. Жумага чейин ким бар, ким жок. Ошон үчүн ишке карап туруп, жума күнгүчө күтпөй эле, канча мүмкүнчүлүк болсо сизге кийин берилгенден кийин, түндөс үйгө келдиңизби, жаса кайсы учур болсо, ошондо казасын окуп коюңуз. Bir cuma içinde kelinçegim töreyt, dua kılıp koyunuz sizde alım olsun. Allah Taala'm jеңилдик bersin mi? Mende emes, menen güçlü alım olsun. Siz ne o? Allah Subhanahu wa Taala jеңил kılsın. Maşallah şu var, koş boylulardan barın Allah Taala'm jardam bersin. Tüyündükö dagı, enelerge dagı Allah'ım şifa, densoluk versin. Amin. Ajake boyunda var, ayal çaçın kırsa bolobу? Boyunda var, ayal çaçın kırpayt dep ukkam. Чачын эмне себептен кыркат? Өзү аялдарга чачын жөндөн жөн кыркканга уруксат эмес. Себеп аялдардын кооздугу, чырайы чач менен да. Эгерде кандай бир оорунун себебинен болсо, анда мейли кыркканга уруксат. Бирок ошо боюнда кезинде кырка турган болсо, шарияттын көз карашында эч кандай тыюу жок. Boyunda gezinde boyu var, boyundagı gezde çaşı kırpayt dep mümkün bir urp adatta bir salt kılıp algan boluşu mümkün, atak tıyığı jok. Törölelek balaga kiyim keçi alsa bolobу? Alsaң жамандык болот деп жатышат. Көп нерсени эмес, бирок анча мынча кийим алганга туура келет. Себеп дегенде азыр роддомдон барып чыгарып бериш керек да. Pampersi var, mayda çüydeleri var, giygizip çağırasınlar, başka mı yalasın? Şunlardan. Bir uçularda oşonu azı alıp koysa bulat. Anam birok nemelerde. Bayağı ne de kotele, kalaskana, keyin, dağı bir nemeleri var, bu. Arganday var. Oşondoylardan barın oyuncuklardan alıp kan bolboy. Sen aman törölü alsın, al kaçpayt, ana giyin al banasa. Avra bir sıra giyimini alıp koysa bulat. Daniel деген ат İslam'da бар, пайгамбарыбыздын мурунку аттарынан деген чынбы. Мурунку пайгамбарлардан, ошо Daniel деген пайгамбар өткөн бар. Мен азыр медреседе студентмин, 1-курс. Ата-энем айылда, Бишкекке келип окуп жатам. Аларды абдан сагындым. Ал жакка барганы жооп бербейт экен. Эмне кылсам болот? Телефонда сүйлөшүп турам. Бирок ал мага аздык кылгансыйт. Ата-энемдин жанына баргым келет. Машалла. Ата-энем жакшы, бирок эми студент болгондон кийин киче чыдаш керек. Азыр алхамдулилла жакшы болуп калды. Мурунку студенттер кыйын эле. Келип алып, бир бурчка барып ыйлап алышат эле. Ата-энесин сагынганда. Телефонго сүйлөшүү мүмкүнчүлүктөр жок эле. Азыр телефондун дагы карап сүйлөшө турганы чыкпады. Туурабы? Эмне деп коет эле? Видеозвонок, мынакей. Көрүп туруп сүйлөшүү. Иншалла Кудай кааласа. Устаз, мен сизден бир жардам кеңеш сурайын деп, менин кайнатам көп ичет. Үйдө күндүгө жаңжал, ичпеген күнү деле. Жолдошум баласы аябай жоош, кайнатамы сыйлайт. Бирок кайнатамын асылганы эле баласы аябай көп сөгөт, урушат, кылган иштерин эч жактырбайт. Акыркы күндөрү дагы көп асылып, көп сөгүп салды. Баласынын үйгө келгиси келбейт. Аябай чүнчүп кеткен. Оорусу да көбөйүп, жумуштан дагы болбойт. Мен дагы аябай кыйналып кеттим. Аны сөккөн сайын жүрөгүм ооруйт. Кандай кылсам болот? Мен дагы оорукчан болуп, соо жерим жок. Качып эле кетким келет. Жолдошумду аяйм дейт. Субханаллах. Эми булар динсиздиктин кесепети ушул турган. Болбосо мына сөккөн ташташ керек турган. Бар болсо. Кээ бирлер связка слов кылып алган. Эки сөзүн бирле уят сөз сөйлөп анан ансыз ага сөз жарашпайбы же, сөз окшошпойбу? Даамы жокпу? Ушинтип эле. Өзгөчө бирөөнүн энесин сөккөн болбойт турган. Тем более ата-энеси баласын кантип сөксүн? Пайгамбарыбыз айвандарды сөккөнгө тыюу салган. Айван. Аларды каргап, аларды сөккөнгө тыюу салган. Сен кандай бул? Мына мен бечарайым эмне деп айтабыз? Буну аракет кылгыла, буну акырын даватка алып чыккыла. Ошол жерде анан кийин кичине 3 күн чөйрөдөн өзөрүп, арагын таштап, жакшы чөйрөнү тандап, жакшы сөздөрдү угуп, диндин маселелерин угуп, баалуулуктарын угуп, кичине үйрөнүп, үйгө кайтып келсе иншалла оңолор, башка жолду билбейм мен кандай экен.